Урматтуу Самара Рысовна, бүгүнкү тоюңуздар куттуу болсун. Кармашкан 2 жаштын колу үзүлбөсүн. Ар дайым урматтуу Нурсултан жана Алтынай бактылуу болгула. Атын азатты жарашкан, эртелеп эле байкап отурсаң, өзүнүн жүзүнөн нур жагып жердеги ар бир курупка барып көңүлүн алып, чаркылдап, баардыгынын көңүлүн алып атат. Ана бир карасам, апасы менен ушундай бир тарбиялап өстүргөн ата-энеге өмүр бою ыраазы болуп, ата-энеңдин Амелгенин аттаган мыкты уулдардан болуп. Японияда жакшы бир сөз бар экен. Эгерде бир кыз айткан экен, мен ушунчалык бир жигитти сүйүп калдым. Мен эне болуш үчүн окуйм деген экен да. Демек, мындан эмне билсек болот? Келечекте жаралуучу, тарбиялануучу экөөңөрдүн уул балдарды татыктуу тарбиялаш үчүн мен сиздерге ата-энелер сиздер үчүн деген Гапыр Мадаминов агайыбыздын китебин белекке алып келдим. Немец окумуштуусу айткан экен, белектердин эң кымбаты эгер баркын билсе, китеп деген экен. Мына болочокто бул жерде бойго бүткөндөн баштап уул кыздары 20 жашка чейин кантип баланы тарбиялаш керек, ушул тууралуу жазылган. Ошогон кесиптер бар экен. Мугалимдик, врачтык, милиция жана башка көптөгөн кесиптер бар. Атайын ошо кесипке 5 жыл окутат экен. Ал эми ата-эне болушка эч кандай кесип жок экен. Ушул китепти окусаңыздар, келечекте жаралуучу уул кыздарыңыздарга мыкты тарбия бересиздер деп ойлойм. Кел Нурсултан инем алып кой бул белекти. Ата-энелер сиздер үчүн бойго бүткөндөн баштап уул кызын турмушка узатканга чейин баланы, кызды кантип тарбиялаш керек. Ушул тууралуу жазылган агайыбыздын китеби сиздерге белек. Келинчегиңерге окуп мыкты уулдар тарбиялагыла деп. Ана бул жерде баардык билим берүү тармагынын адистери, кесиптештерим турат. Анан ушул биздин областтык жана Манас районунун билим берүү бөлүмүнүн башчысы, ошондой эле Бакай Ата районунун билим берүү башчысы менен биздин чакан белегибизди Самара эже кабыл алып коебуз.